Мен кургак каршы күрөшүү тармагында 50 жылга жакын убакыттан бери эмгектенип келатам. Бул жылдар аралыгында ар кандай этаптарды өттүм. Бирок акыркы 5 жылдагы жетишкендиктер өзгөчө белгилеп айткым келет. Эгер мурда өлкөдө кургак ооргандардын көрсөткүчү 100 000 адамдардын санына 65 түшсө 5 жыл мурда, быйылкы жылдын статистикасы боюнча 53 жылга төмөндөдү. Бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алганда берки эң төмөнкү көрсөткүч деп эсептейм. Саламаттыкты сактоо тармагында маанилүү жетишкендик. Бул ийгиликтер улуттук фтизиатрия борборунун жана аймактык кургак каршы күрөшүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдап, заманбап диагностика жана дарылоо эле ошондой эле медициналык кызматкерлердин шарттары жакшы болгондугу үчүн, социалдык камсыздоосу жакшы болгондугу үчүн жетиштик деп ойлойм. Бүгүнкү күндө коомчулукта жана интернет айдыңында ар кандай пикирлер, анын ичинде Кытай Эл Республикасы менен кызматташууга карата терс көз караштар айтылып келүүдө. Мен буга өзүмдүн оюмду айткым келип атат. Көп жылдык тажрыйбамдын натыйжасында бир билген, көп жылдан бери иштеп жүргөн адис катарында айткым келет. Улутту мындай өзгөчө белгилеп айта турган нерсе, кургак учук сыяктуу кооптуу жугуштуу оору менен күрөшүүдө эл аралык кызматташтык өтө маанилүү. Азыркы учурда биздин борбор Кытай Эл Республикасынын адистери менен биргеликте кургак учуктуу дарыларынын ар түрдүү ыкмаларын, заманбап ыкмаларын киргизүү боюнча, адистерди окутуусу боюнча, трансторакалдык операцияларды жүргүзүү боюнча көп иштешип келатат. Андан башка дагы илимий практикалык долбоорлордун ишке ашып жана азыр дагы иштелип жатат. Мындан улам кургак учук күрөшүү жаатында Кытай Эл Республикасынын тиешелүү мекемелери жана адистери менен кызматташуу мындан ары дагы улантуу жана кеңейтүү өзгөчө мааниге ээ деп эсептейм. Бул кызматташтыктын жаңы медициналык технологияларды өздөштүрүү жаатында, дарыгерлердин тажрыйбасын арттыруу жаатында, эң негизгиси Кыргызстан жарандарына көрсөтүлүүчү медициналык жардамдардын сапатын мындан ары дагы жакшыртуу тарабында эң чоң салым киргизет деп ойлойм.